Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бир туугандар. Куран сабагыбыздын 3-чү бөлүгүнө иншалла келдик. Бул 3-чү бөлүгүнү түшүндүрүүдөн мурда мен жана жогоруда окуган биринчи жана экинчи сабактарды бир катар айтып өтөйүн. Эмне үйрөндүк? Тамгаларды ошол таанылышын, айтылышын үйрөндүк, ортодо, башында, аягында жазылыштарын үйрөндүк. Анан ошол фатха, касра, дамма деп уну ошол чогуу ошол тамга менен кошуп окуганды колдон келгенче үйрөндүк. Эми 3-чү сабагыбызда эмнени үйрөнөбүз? 3-чү сабакта эми акырын эмнеге сөзгө өтө баштайбыз. Сөзгө өтө баштайбыз. Сөздөрдү окуганда дагы бир башында эскертип өтөйүн. Ошол жогоруда тамгаларды кандай тыбыш менен үйрөнгөн болсок, сөздөрдү да ошол тыбыш менен окушубуз керек. Эгер ошондой кыла турган болсок, биринчиден биздин аң сезимибиз тамгага көнөт. Тилибиз дагы ошол тамгага көнгөндө Куран-ы Карим окуганда бизге жеңил болот буюрса. Фатхага келдик. Фатханын өзүнүн аябай сөздөр менен мисал берип түшүндүрүптүр. Бул жерде байкасаңыздар, китебиңиздерде да бар. Бул белги тамганын үстүндө келип дейт. Бул өзүнчө бир белги экен. Арабтар белги деп, бул жерде белги деп жазыптыр. Ичке тамгада ичке тамга дегенде жаңы баягы кара түстө жазылган тамгаларда келсе деп эмне жаңа ичке окулат экен болуп, ичкерээк окулат дейт. Ал эми жоон тамгада келип калса, мисалы каф, до, гайын тамгаларына келип калса, ого жакыныраак жоон окулат. О дегенде эми ка деп эле бир эле жолу баягы о болуп кетпейт. Ого жакыныраак мына ка, га деп бир аз эмне жоон окулат. Эми ушул сөздөрдү сиздер менен чогуу окуп көрөлү. Баштадык мына. Бәтә. Бул жерде жалаң ичке тамга болгондук үчүн эмне деп окутабыз? Деп бир аз оозубузду жайып окутабыз. Бәтә. Әҗәбә. Әбәлә. Ва рада. Мына. Ва рада. Тиякта вау деп үйрөндүк эле. Көбү ушул көп бир туугандарыбыз ва деп окуп койгон үчүн варада деп окуйт ушул жердичи. Варада деп окуйт, же болбосо варада деп окуп койгондор да бар. Бирок туурасы эмне? Ва ро да. Караң, ро бул жерде жоон абалда келип атат. Себеп фатха менен келгендиги үчүн. Кийинкиси назала, катаба, фаала. Мына. Бул жерде байкасаңыздар, го тамгасы келди. Го фатха менен келгенде эмне? Ого жакыныраак дедик мына. Го, фа, ро. Ха, сада. Анан окуп атканда өзгөчө көңүл буруңуздар, тамгалардын айтылышыга өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Мына байкасаңыздар мына. Ха, мына ха, са, да. Мына го, фа, ро, ха, са, да. Мына хо, мына хо тамганын түбүнөн чыгып атат. Хо деп тамакты кырып айтып атабыз мына. Хо, ла, ко. Хо, ла, ко. Катаба, фаала. Ушул эле тамганын эмиме кошуп жазылганын бул жака бериптир мына. Го, фа, ро, ха, са, да, хо, ла, ко. Ушул сөздөрдү окуп атканда жана биздин экинчи сабагыбызда үйрөнгөн сөздүн башында, ортосунда, аягында жазылуу формасы аябай чоң жардам берет. Кокуз ушул жерде окуп аткан кезде бир тааныбай калсаңыздар, ошол бетке кайтып, тамганы көрүп, үйрөнүп алып туруп, анан кайра окусаңыздар буюрса жеңил болот. Афака, касаба, амаро. Амаро, фатаро, садако. Мына садако. Тамгаларды туура окуш керек. Садако. Эгер ката окуп калсак, тил ошого көнөт. Куран окуганда да ошол ката кемчилик эмне кайталанат, анда туура болбой калат. Ва жада, до ро ба, жамаа, хашаро, ваthaba, башаро, жаласа, насаба, хабаро, бадала. Ушуну менен ушул фатха өз аягына келип жетти. Бул фатханы ошол окуп атканда көбүнчө эмнеге жоон жана ичке тамгаларга көңүл буруп окуганга аракет кылсак жакшы. Кийинкиси касра. Касра эми и деп айттык. Байкасаңыздар, бул белги тамганын астында келет экен көбүнчө. Астында келет экен. Дайым эле ичке тамгада и болуп ичкерээк окулат дейт. Ал эми жоон тамгада мына баягы жогоруда мен айтып өткөн
ыга жакыныраак болуп жоон окулат. Биздеги тамгага жакыныраак болуп жоон окулат. Бул кәсра менен келген сөздөрдү дагы окуп өтөлү. Караңыздар. Ана хамида окуп атканда унутпайбыз, тамгаларды туура окуйбуз мына. Хамида азина. Биз залды з деп үйрөндүк эле мына. Азина. Дариза qabila labisa şajari. Mına. Ra tamgası i menен kelgende içke okuladı ki mına. Şajari. Qa. Bayağı joğun okulgan qa. Qalami. Alima. Faliqa. Aqimi. Bayqasanızlar mına. Bu joğorda aytılgan ereje keldi. Aqimi. Qaf kasra menен geldi. Iğa jakыныраак окулуп атат мына. Aqimi. Бұл сөздерді жөн эле окуп өтүп кетпей, ар бирин окуп атканда тамгаларды талдап, жогордагы эрежелерге амал кылып окуй турган болсок, кийинки сабактарыбыз мындан да жеңил болот. Мына радия. Мына до тамгасы келди. Радия. Абати. Гасaqi. Гасaqi. Hasiba. Sami'a. Ayın tamgасы. Samiya эмес. Көп кишилер ушул самия деп айынды жакшы чыгара албай окуп калат. Колдон келишинче чыгаранга аракет кылайлы, туура окуганга аракет кылайлы. Сами'a. Khashi'a, khadima, tami'a, shariba, ajiba, sa'ida. Байкасаңыздар, айын көбүрөөк колдонуп башталды кийинки сөздөрдө. Sa'ida эмес, sa'ida. Ошол айын тамга тамактын tüyünөн чыгып баштады. Rahima, baqiya, salima, lazima, iwadi, laqiya, la'iqa, ghanima. Biraz sozуп окусак да болот, себеп тамгаларды туура окуш үчүн эми кабилада окуш шарт эмес, кабилада biraz созуп үйрөнүү максатында окусак иншалла максатка туура эле болот. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин барыңыздар, аман туруңуздар. Иншалла ушул 1-2, 3 сабак өттүк. Ушул сабактар тапшырма кылып, кайра-кайра кайталап үйрөнө турган болсок, кийинки 4-чү сабагыбыз мындан да иншалла жеңил болот, өтө сонун болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.